Сопуев Асанкул 1920-жылы Кыргызстандын Чүй облусунун Кемин районундагы Калмакашуу айылында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Чыныгы кедейчилик эмне экенин Асанкул бала кезинен эле билип чоңойду. Ачарчылыктан өлгөндөргө өз көзү менен күбө болду. Жана ал орустар айткандай «почем фунт лиха» деген сөздү эч качан унуткан эмес. 1935-жылы Асанкул рабфакка кирүүнү чечет. Бирок ал 15 жашта гана эле. Ал эми рабфакка 17 жаштан өйдөкүлөр кабыл алынчу. Ошондуктан билим алууга дилгирлик, аны айыл өкмөттөн документ алууда 1918-жылы туулгам деп айтууга аргасыз кылган. Айылдык кеңеште аны туулган жылы тууралуу так маалымат жок болгондуктан ага ишенишкен. Рабфакка тапшыруу үчүн Асанкул 1935-жылы август айында Токмок шаарына келет. Калмакашуу айылынан баштап Токмок шаарына чейинки жөө басуу 2 күнгө созулуп, 75 чакырым жолду жөө басып өттү. Асанкулдун транспортко акчасы жок болду. Ал кезде Кыргызстанда транспорт жокко эсе болчу. Ошол жылдары жумушчуларды жана дыйкандарды жогорку окуу жайларына кабыл алуу үчүн даярдаган эл агартуу системасынын мекемелери, жумушчу факультеттери рабфак деп аталчу. Рабфактын даярдоо факультетине кирүү үчүн 17 жашка толуш жана орто мектептин билими керек болчу. Асанкулдун билим деңгээли чынын айтканда начар болчу. Асанкулдун жашы көйгөй жараткан. Анткени рабфакка тапшыруу үчүн 15 жашындагы 2 жаш кошууга аргасыз болгон. Ошондуктан Асанкул сырттан караган кишиге өспөй калган балага окшош эле. Ушуга байланыштуу рабфактын кабыл алуу комиссиясында анын жашын такып сурашкан жана ал окуу программасын өздөштүрүп кетүүсүнө ишене алышкан эмес. Ошого карабастан кабыл алуу комиссиясынын мүчөлөрүнүн жалпы пикири оң болгондуктан Асанкул рабфак даярдоо курсуна кабыл алынды. Кесип тандоону Асанкул рабфактын 1-курсунда аныктап алды. Ал Айыл чарба университетине тапшырууну чечти. Ал рабфакты бүтүргөндөн кийин эч ойлонбостон Кыргыз Айыл чарба институтуна, азыркы Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетине документтерин жөнөттү. Скрябин атындагы Кыргыз Айыл чарба институтун бүтүргөндөн кийин Сопуев Асанкул Кыргыз СССРнин Айыл чарба эл комиссариатына улуу агроном болуп ишке жиберилген. Жаш айыл чарба адиси бир нече жыл бою алыскы райондордо айдоо аянттарын кеңейтүүгө, негизги айыл чарба жумуштарын уюштурууга, алдыңкы колхоздордун, совхоздордун жана МТСтердин тажрыйбасын өздөштүрүүгө активдүү катышып, тажрыйба тоду. Ал 1942-жылы партиялык ишке сунушталып, Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин айыл чарба кадрлары секторунун башчысы болуп бекитилген. Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин айыл чарба бөлүмүнүн башчысы жана анын орун басары Асанкулдун тездик менен ишти алып кетишине өбөлгө болушту жана аны айыл чарба бирикмелеринин жетекчилери менен тааныштырды. Ал эми Асанкул өзү да алардын ар бири менен сүйлөшүүгө шашып жатты. Ал жай баракат маектешип, тамашалап, ошол эле учурда маектешин ачык сүйлөшүүгө аракет кылып, анын кандай жашап жатканын, андан эмнени күтүүгө болорун түшүнүүгө аракет кылды. Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетиндеги иш Асанкулга согуш шартында айыл чарба өндүрүшүн уюштуруунун баа жеткис тажрыйбасын алууга мүмкүндүк берди. Адам чыдагыс жумуш, уйкусуз түндөр, республиканын аймактарына узак сапарлар, күн сайын адамдардын кайгысына, ачарчылыкка күбө болуу 2 жылга созулду. Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташы
дүйнөдөгү кырдаалды түп тамырынан бери өзгөрттү. Чоң мамлекеттин башчылары Гитлердик Германияны жеңгенден кийинки дүйнөнүн келечегин, дүйнөлүк тартипти чече башташты. Мына ошондо Советтер Союзунун жетекчилиги келечектеги эл аралык уюмдарга СССРди жана Союзду түзгөн республикаларды кеңирээк көрсөтүү үчүн Союздук республикалардын тышкы иштер эл комиссариаттарын түзүүгө киришкен. Бардык Союздук республикаларда өздөрүнүн тышкы иштер министрликтерин пайда болушу ушуга байланыштуу болгон. 1944 жылдын 1 февралында СССР Жогорку Кеңеши Союздук республикаларга тышкы байланыштар жагынан ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө жана ушуга байланыштуу тышкы иштер эл комиссариаттарын бүткүл Союздук республикалык эл комиссариаттарына кайра түзүү жөнүндө мыйзамын кабыл алынган. Бул укуктук актынын кабыл алынышы менен ар бир Союздук республика эл аралык укуктук субъективдүүлүктү жалпы союздук органдар аркылуу гана эмес, түздөн түз өз алдынча да ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алды деп айтууга болот. Мына ушуга байланыштуу 1944 жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитети Асанкул Сопуевди СССРдин борбору Москва шаарында СССР тышкы иштер эл комиссариаттарынын алдындагы жогорку дипломатиялык окуу жайына окууга жөнөткөн. Кесипкөй дипломатиялык кадрлар өтө эле жетишсиз болуп турган эле. Ошондуктан бул маселени чечүү үчүн Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын чакырыгы боюнча жогорку дипломатиялык мектепке мамлекеттин бардык булуң бурчунан квалификациялуу жаш партиялык кадрлар жиберилген. Жогорку дипломатиялык мектептин тарыхы 1934 жылдан тарта. СССР тышкы иштер элдик комиссариаттарынын алдында дипломатиялык жана консулдук кызматкерлерди даярдоо институту түзүлгөндөн башталат. Ал 1939 жылы жогорку дипломатиялык мектепке айланган. Институттун өз ишин биринчи орус камсыздандыруу коомчулугунун мурдагы имаратында баштаган. Тышкы иштер элдик комиссариаты бул имаратты 1918 жылдан 1952 жылга чейин ээлеп турган. 1974 жылы СССР Министрлер Советинин токтому менен жогорку дипломатиялык мектеп СССР Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясына айландырылган. Ошол жылдары жогорку дипломатиялык мектепке кабыл алуу экзаменсиз жүргүзүлгөн. Тапшырачуларга диктант жаздыртып, дил баян жазууну тапшырышкан. Бул негизинен тапшыргандардын сабаттуулугун аныктоо максатында жасалган. Негизги ролду жогорку дипломатиялык мектептин кадрлар бөлүмүнүн башчысы жетектеген комиссия жүргүзгөн аңгемелешүү ойногон. Аңгемелешүүнүн негизги максаты абитуриенттердин жалпы өнүгүшүн жана эрудициясын, маданиятынын деңгээлин, көркөм адабият менен тааныштыгын, адамдар менен баарлашуу, байланыш түзө билүү жөндөмдөрүн аныктоо болгон. Мындай аңгемелешүүдөн баары эле ийгиликтүү өтө алган эмес. Керек болсо илимий даражасы бар кээ бир адамдар эрудициясынын жетишсиздигинен улам артка кайтарылган. Кээ бир адамдар географиялык картаны колдонууну да билбей коюшкан. Мисалуу Асанкул Сопуевке Лев Толстойдун чыгармалары тууралуу суроо берилип, бактыга жараша ал жазуучунун чыгармалары менен жакшы тааныш болгон. Жана дагы Орто Азия элдеринин тарыхы боюнча бир нече суроолор берилген. Жалпысынан аңгемелешүү ал үчүн ийгиликтүү болуп чыккан. Андан кийин аңгемелешүүдөн ийгиликтүү өткөндөрдүн бардыгын СССР Тышкы иштер эл комиссариатынын кадрлар менен иштөө боюнча орун басары жекече кабыл алган. Ал кезде бул кызматты Владимир Георгиевич Деканозов ээлеп турган. Асанкул Сопуев СССРдин Тышкы иштер элдик комиссариатынын алдындагы жогорку дипломатиялык мектепти ийгиликтүү аяктагандан кийин СССРдин Индиядагы элчилигине элчиликтин 3-катчысы болуп дайындалат. Бирок Асанкул Сопуев
Индияга баруудан баш тартат. Анткени жубайы Жумаш Фрунзедеги медициналык институтта окуусун аяктап жаткан эле жана колунда 1 жашар кызы бар эле. Ошентип, ал үй бүлө очогун өчүрбөө жана аялынын медициналык билим алуу зарылчылыгын жогору коет. Фрунзеге келгенден кийин Асанкул Сопуев 2 жыл Кыргыз СССРнин тышкы иштер министрлигинде саясий иштер боюнча биринчи катчы, протокол жана консулдук иштер бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Бирок ошол жылдары Кыргыз СССРинде мамлекеттик иш-аракеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири айыл чарбасы эсептелген. Ошондуктан бул тармак жогорку квалификациялуу кадрлардын агымына зар эле. СССРдин атамекендик согуштагы улуу жеңиши көп курмандыкты талап кылган эле. Ошондуктан Совет мамлекети башка маанилүү милдеттер менен катар айыл чарбасын согушка чейинки деңгээлин тезинен калыбына келтирүү максатын алдына койгон. Кыргыз СССРинде да бул эбегейсиз зор маселелерди чечүүгө катышуу үчүн Асанкул Сопуев 1948 жылы республиканын айыл чарба министринин орун басары болуп дайындалат. Асанкул Сопуевичтин эмгек жолун баштаган сферага кайтып келиши анын мамлекеттин айыл чарбасында иштөө жөнүндөгү жаштык кыялын ишке ашуусуна шарт түздү. Бул мезгилдеги агрардык саясат Совет доорунда биринчи жолу өндүрүштү өнүктүрүү үчүн материалдык стимулдарды колдонууга багыт алган. Бирок жалпысынан айыл чарбасын өнүктүрүүнүн проблемалары социалисттик парадигманын алкагында каралган. Ошол жылдары Асанкул Сопуев колхоздук, кооперативдик жана жеке менчикке салыштырганда мамлекеттик менчиктин артыкчылыгы жөнүндө, айыл чарба өндүрүшүн ар тараптан ирилештирүү жана мамлекеттештирүү жөнүндөгү идеяны колдогон. Бул ой 1950 жылдары иш жүзүндө колхоздорду ирилештирүү жана аларды совхоздорду кайра түзүү менен аткарылды. Колхоздордун жана совхоздордун материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча чоң иштер жүргүзүлдү. Асанкул Сопуев ошол жылдары чарбаларды техника менен толуктоого чоң салым кошкон. Бул негизинен республиканын жаңы, өркүндөтүлгөн жана жергиликтүү шартка ыңгайлуу машиналарды алуусунун эсебинен болгон. Жашоону билүү, адамдар менен баарлашуу, аларды уга билүү, жетекчи катары Асанкул Сопуев үчүн жан дүйнөсүнүн муктаждыгы болгон. Бул ага туура чечимдерди кабыл алууга, пайда болгон көйгөйлөрдү өз убагында байкап, жоюуга, жетекчилерди иш үстүндө текшерүүгө жана зарыл болгон учурда кадрдык өзгөрүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берген. Асанкул Сопуевдин мындай иш стили бардык жерде чыгармачылык атмосферанын, жогорку эмгек ыргагынын орношушуна шарт түзүп турган. Айланасындагы адамдар тынч атмосферага бөлөнүшүп, өздөрүнүн ишенимдүү сезип жана бирөө коргоп турганын сезип турушкан. Эч кандай түшүнбөстүктөр, улуттар аралык тирешүүлөр жана башка экстремисттик көрүнүштөр орун алган эмес. Айыл чарба министрлигинде ийгиликтүү иштеп, Асанкул Сопуев өзүн жетилген, тажрыйбалуу, татаал маселелерди чечүүгө жөндөмдүү жана партиялык жетекчиликке көтөрүүгө мыкты даярдалган кызматкер экенин көрсөтө алды. Ошондуктан ал 1954 жылы 36 жашында Кыргыз СССРнин Компартиясынын Панфилов райкомунун биринчи секретарлыгына шайланган. Алдыда аткара турган иштер абдан көп эле. Райондун социалдык экономикалык абалын талдап чыгып, Асанкул Сопуев партиянын райкомунун пленумунда орун алган кемчиликтерди баса белгиледи. Райондун партиялык уюмунун ишинин негизги милдеттерин аныкталды. Колхоздук жана совхоздук өндүрүштү андан ары өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Өзгөчө мал чарбачылыгы, жашылча чарбачылыгы жана жүзүмчүлүк канаттандыралык эмес өнүгүп жаткан эле. Айыл чарба кадрларын жайгаштырууда жана пайдаланууда олуттуу кемчиликтерге жол берилип келген. Сугат, айдоо аянттарын туура эмес пайдалануунун көп сандаган фактылары болгон. Райондо алдыга коюлган милдеттерди ийгиликтүү орундатуу үчүн кадрларды даярдоонун деңгээли жогорулатылды. Алар коллективдүү подряддагы иштин принциптерин жана чыгымдарын эсепке алуу менен
чарба жүргүзүүнүн заманбап методдорун жана принциптерин толук өздөштүрүштү. Башка прогрессивдүү технологияларды терең билүү менен ресурстарды үнөмдүү жана сарамжалдуу пайдалана билүүнү үйрөнүштү. Эмнегедир 1954-жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи секретары Исхак Разаков Асанкул Сопуевке «Бизде баардык төрагалар өз ордунда жүргөнсүйт, бирок бул жерде көрсөткүчтөр асман менен жердей. Сизден суранам, жакшылап карасаңыз, балким бардык эле жетекчилер жакшы эмес» деп айтты. «Адамдардын келечек тагдырын бузуп салуу оңой нерсе» деп жүйө келтирди Асанкул Сопуев. Такыр оңдоого мүмкүн болбой калган чарбалык жетекчилерди гана жумуштан четтетүү керек. Бирок объективдүү себептери да бар эмеспи? Начар жерлер, механизаторлордун, малчылардын жетишсиздиги, эскирген техника жана сырткы жардамсыз төлөй албай турган карыздар. Сыңдоо эң оңой, иш жүзүндө жардам берүү кыйыныраак. Шайыр, жылмайып жүргөн Асанкул Сопуев бир ооз сөз чыкпай турган түнт адамдарды да кепке тартып койчу. Асанкул Сопуевичтин мүнөзүндөгү бул касиети ага өмүр бою ар кандай даражадагы жетекчилер менен да, тракторист, шофер, саанчы, чабан, багбандар менен да тил табышууга жардам берген. Бардык күчүн, билимин районго жумшады. Колунан келишинче чарбачылардын жетекчилерине, адистерге, өздөрүнүн күчүнө ишенүүгө жардам берди. Бир күндө райондун жарымын кыдырган учурлары болду. Тыйынды үнөмдөгөндү өзү да үйрөндү, башкаларга да үйрөттү. Биринин артынан бири, акырындык менен орто жана артта калган колхоздор карыздан кутула башташты. Бир айдан кийин биринчи катчы Асанкул Сопуевден жетекчилерден кимди кетирүү керек деп сурады. «Эч кимди» деп жооп берди. Жыйынтык чыгарууга али эрте, жөжөнү күздө санашты. Жылдан жылга көрсөткүчтөр өсүп жатты. Панфилов району күч ала баштады. Асанкул Сопуев 4 жылдын ичинде дан эгиндеринин, жашылчалардын, кант кызылчасынын түшүмүн 3-төн 1 эсеге жакын жогорулатууга жетишти. Сопуев жумушту сүйгөн жана башкалардан да ошону талап кылчу. Ал иштеген райкомдо жумуш күнү эреже катары 12 саатка созулчу. Жетекчилер үчүн ишемби жана жекшемби күнүнүн биринчи жарымы да жумуш күнү болчу. Ошол эле учурда Асанкул Сопуев авторитардык жетекчи болгон эмес. Аны токтоо жана эстүү адам деп эсептешкен. Кол алдындагылар менен кеңешүү ал үчүн норма болчу. Бирок Асанкул Сопуевичке ката кетирип, чакырылган эң күчтүү, дымактуулар да анын бир көз карашынан тез эле өзүнө келип калар эле. Ал кыйкырык менен иш бүтүргөндөрдү жактырчу эмес, дейт кесиптеши Касымалиев. Андан эскертүү алуу көп нерсеге барабар болчу. Эскертүү алгандар тынчсызданып жүрүшөр эле. Ал муну сезгендей 1-2 жумадан кийин келип, ийинине чапкылап, «Иштер кандай?» деп койчу. Мунусу кечиргенинин белгиси эле. Райкомдун биринчи секретары ар бир адамга колун берип учурашып, бардыгынын аты, атасынын аты менен атачу. Эмгек адамдарына мындай урмат-сый менен мамиле кылуу Асанкул Сопуевичтин өзгөчө мүнөзү болуу менен жаңы формациядагы жетекчинин үлгүсү деп эсептелген. Анын иш-ыкмалары, кызматтык милдетинин жасаган мамилеси башкаларга үлгү болуп, башкаларды талыкпаган эмгекке, чыгармачылыкка, жоопкерчиликтүүгө үндөп турар эле. Асанкул Сопуевке байланыштуу ал жетектеген райондордо эмгекчилдиктин, чыгармачылыктын, жолдоштуктун, адамдардын муктаждыктарына кунт коюу менен мамиле кылуунун атмосферасы түзүлүп турган. Бюрократизмдин, шылуундуктун, жалкоолуктун, блат деп аталган тууганчылыктын, өзгөчө паракорлуктун көрүнүштөрү чечкиндүү түрдө жок кылынып турган. Сопуевдин өзгөчө иш стили болгон. Ал кресло кучактап отура бербестен, эл менен тынымсыз баарлашууга,
жерлердеги иштин абалы менен жеке таанышууга ашыгып турчу. Панфилов областында КПССтин жана Совет мамлекетинин чечимдерин тумушка ашыруунун ийгиликтүү тажрыйбасы Кыргыз СССР Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи секретары Исхак Разаковго чарбанын алдыңкы методдорун бардык жерде жайылтуу үчүн партиялык жетекчилерди ротациялоого мүмкүндүк берди. Ошондуктан Асанкул Сопуев адегенде Кыргызстан Компартиясынын Кызыл аскер, андан кийин Сокулук райкомдорунун биринчи секретарлыгына шайланып, ал жерлерде да айыл чарба реформаларын ийгиликтүү жүргүзгөн. Партиянын Сокулук райкомунун аппаратында негизинен жогорку профессионалдуу коллектив түзүлгөн. Сопуев натыйжалуулуктун, ишке, чыгармачылык менен мамиле кылуунун генератору болуу менен бардыгын башкарып турган. Асанкул Сопуевич менен иштешүү кызыктуу болгону менен тынымсыз чыгармачылык чыңалууда жүргөндүктөн кыйын да болчу. Сопуев терең талдоочу, кыраакы психолог жана философиялык ой жүгүртүүгө ээ болгон. Адам ката кетирсе да эч качан кекчил болгон эмес жана эч кимди кемсинткен да эмес. Сопуевдин тушунда коммунисттик партиянын райкому формасы боюнча да, мазмуну боюнча да коллегиялуу орган болуп, демократиялык централизмдин принцибин бекем кармаган күчтүү райком болгон. Саясий, экономика жана идеология тармагында ар кыл маселелер коллегиялуу талкууланып, иштелип чыгып турган. Жыйынга даярдыксыз келүүгө мүмкүн эмес болчу. Ал дароо эле мындайды билип койчу. Ошондуктан маселени даярдаган адамдар да, бюрого чакырылгандар да зор жоопкерчиликти сезип турушкан. Чогулуштар үзгүлтүксүз, айына 2 жолу өткөрүлүп турчу. Менменсиген жетекчилерди партиядан четтетүү, кызматтарынан бошотуу да болуп турчу. Сопуев демагогияга, куру сөзгө чыдай алчу эмес. Ал сүйлөгөн сөзүнүн мазмундуулугу жана кыскалыгы менен айырмаланып турган. Ал башка адам партиянын райкомунун биринчи секретарынын көз карашынын туура эместигин далилдеп берсе да, артка чегинип позициясын өзгөртө алчу. Анын пикирине макул болбогондорго таарынчу эмес. Ал өзүнүн сөзүнө, ишине, айтылган сын пикирлердин кунт коюп уга алчу. Ошондуктан көпчүлүк адамдар өзүнүн ой пикирин айтууга райондук партиялык уюмдун башчысы менен талашып тартышуудан тартыныччу эмес. Асанкул Сопуевич калп айткандарга чыдай алчу эмес. Ал адамдарга ишенчү, бирок ал кишинин алдамчылыгы билинип калса, же анын атынан алып сатарлык кылып жатышканын билсе, бул адам ал үчүн жок деп эсептелчү. Асанкул Сопуевич бардыгына ачык, ошол эле учурда абдан катуу, тааныш билиштикке жол берчү эмес. Райкомдун мүчөлөрүнүн, аппараттын кызматкерлеринин, кесиптештеринин ортосундагы мамилелердин атмосферасы дайыма өтө жагымдуу жана чыгармачыл маанайда болуп турчу. Райкомдун мүчөлөрү Сопуевдин кабинетине ээн эркин кире алышчу эле. Ага баштапкы партиялык уюмдун кызматкерлери субординациясыз, атайын чакырыктарсыз келгенин жакшы көрчү. Алардан ар кандай маалыматтарды ала алчу. Жаш инструкторлор, партиялык комитеттердин секретарлары көп сандаган турмуштук маанилүү маселелерди чечүүгө жаңылыктарды киргизишчү. Чын жүрөктөн аңгемелешүүдөн кийин алар биринчинин кабинетинен канаттануу жана ишеним байлап кетишчү. Сопуев өзү да тырышчаактык менен иштечү. Тактап айтканда жумушка бүт энергиясын берер эле. Көбүнчө анын жумуш күнү таңкы 8ден түнкү 2ге чейин созулчу. Ушул бардык жылдар бою Асанкул Сопуев Кыргыз СССР Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп, Кыргызстанды жетектеген Исхак Разаковдун жетекчилиги менен иштеди. Республиканы согуштан кийинки кыйынчылыктардан алып чыгуу, анын өнүгүшүнө жаңы стимулдарды берүү милдети жүктөлгөн Исхак Разаков ошол кезде 35 жашта эле. Ушул кыйын мезгилде Кыргыз СССРнин Коммунисттик партиясы республиканын таламдарын борбордун алдында коргоп, Кыргыз жеринин гүлдөп өнүгүшү үчүн күрөшкөн. Республиканын интеллигенциясын сактоо жана интеллектуалдык потенциалын көтөрүү ишине анын салымы баа жеткис. Бул мезгилде республиканын 30-жылдары репрессияга учураган көптөгөн көрүнүктүү партиялык жана мамлекеттик ишмерлеринин ысымдары акталып, калыбына келтирилген. Республиканын жетекчилиги Кыргыз СССРинде илимий жана билим берүү потенциалын өнүктүрүүгө өзгөчө камкордук көргөн.
ошол мезгилде төмөнкүлөр түптөлгөн Илимдер академиясы, Кыргызстан мамлекеттик университети, Политехникалык институт, Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институту, Ош жана Пржевальск педагогика институттары, Кыргызстан физкультура институту жана көптөгөн илимий жана окуу жайлары, улуттук кадрлар даярдалган. Билимге суусаган таланттуу уул-кыздар Москва, Ленинград, Новосибирск, Омскидеги жогорку окуу жайларына жиберилген. Бул мезгилде Кыргызстанда маданиятты жана массалык маалымат каражаттарын өнүктүрүүдө сезилерлик натыйжаларга жетишилген. 50-жылдары республикада адабияттын жана искусствонун бардык жанрлары боюнча чыгармалар жаралган. 1958-жылы Москвада өткөрүлгөн эл чыгармачылыгынын декадасы Кыргызстандын элин, анын маданиятын бүткүл союзга даңазалаган. 1961-жылдын май айында Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы Исхак Разаковдун кызматтан бошотулушу республиканын коммунисттери жана бүткүл эл үчүн күтүүсүз окуя болду. Эл арасында ал чоң кадыр-баркка ээ эле. Анын жигердүү ишмердүүлүгү бардыгынын көз алдында эле. Анын жетекчилиги астында Кыргызстандын өнүгүшү тез темп менен жүрүп жаткан эле. Бул жөнүндө КПССнин жетекчиси Никита Хрущев да жакшы билчү. Ал да Исхак Разаковдун ишине канааттанган болуш керек деп ишенебиз. Замандаштарынын эскерүүлөрүнө караганда, Никита Хрущев Исхак Разаковду бошотуу маселеси көтөрүлгөндө буга каршы чыккан. Бирок аны кызматтан алууну жактагандар өз ойлорунан такыр кайтышкан эмес. Исхак Разаковду алмаштырган өтө этият Турдахун Усубалиев жаңыдан келген КПССтин идеологторуна эмне керек экени ийгиликтүү баамдап, өзүнүн бийликке турган тушунда өзүнө СССРдеги биринчи интернационалисттин образын жаратып алган. Анын сүйлөгөн сөздөрүн окуп чыксаңыз, сиз буга ынанасыз. Ал Исхак Разаковдун баштаган бардык иштерине чекит койду. Экинчи эне тил жөнүндө тезистер пайда болду. Бардык жерде орус тилин мактаган сөздөр модага айланды. Бул жерде жаман эч нерсе жок дечи. Кыргызстанда орустардын орус тилинин ролу чындап эле чоң эле. Бирок мунун жасалма экендиги жана биздин ич дүйнөбүзгө каршы экендиги ачык эле байкалып турду. Республикада интернационализмге жамынган уру-уруга бөлүнүү, чиновниктердин этегине таазим этүү жана адамдын рухий дүйнөсүнө каршы келген башка бузулуктар пайда боло баштаган. Азыркы тарыхчылар тилекке каршы бул процесстер жөнүндө уялып, унчукпай жатышат. Ошентип республикалык партиялык уюмдун борборуна ишенбестик, анын диктанты жана волюнтаризми пайда болду. Айтмакчы, тагдырдын тамашасы. Ушул пленумда Борбордук комитеттин биринчи катчылыгына шайланган Турдахун Усубалиевди 1985-жылы дал ушундай жол менен Москвадан келген десант Киселев, Рабакон бошоткон. Аны дагы кечээки эң жакын саналаштары жана талапкерлери ийгиликтүү сатып кетишкен. Бул биздин эл үчүн мыйзам ченемдүү көрүнүш эмеспи деген суроо туулат. 1962-жылы Асанкул Сопуев Кыргыз СССРинин Компартиясынын Борбордук комитетинин аппаратына ишке которулуп, ал жерде Компартиянын Борбордук комитетинин бюросунун төрагасынын айыл чарба өндүрүшүнүн башкаруу боюнча орун басарынын кызматына отурат. Ал Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинде иштеп турганда, жерлерде иштин абалын терең изилдөөгө, статистикалык маалыматтарды кылдаттык менен талдап чыгууга жана республиканын өнүгүшү үчүн эң жакшы варианттарды сунуш кылууга бардык күчүн жумшады. Өсүү пункттарын турмушка ашыруу үчүн ишке берилген прагматиктер талап кылынып жаткан эле. Мындай инсандар табылбай койгон жок. Аларды тигил же бул кызматка дайындоодо Асанкул Сопуевич ар бир ишти чынчыл, кесипкөйлүк менен аткарууну, калпычылыкка барбоону, жетишкендиктерге өз алдынча сын көз менен баа берүүнү, менменсинүүнү, бюрократизмди жоюуну, коллективдерде эмгек активдүүлүгүн камсыз кылууну, адамдарды саясий жана адептик маданиятка тарбиялоого кеңеш берип турду. Баса белгилей кетчү нерсе, Сопуев сунуштагандардын бирин да
ошол кезде да, кийин дагы аз иштесе да, көп иштесе да коррупциянын сазына батпай абийир менен иштешкен. Бул жылдардын ичинде республиканын айыл чарбасында ири кайра өзгөрүүлөр ишке ашырылды. 1950-жылдардын аягында айыл чарбасын өнүктүрүүнүн жаңы моделинин пайда болушу айыл чарбасынын кризистик абалына жана тез өсүп жаткан экономиканын керектөөлөрүнө, советтик экономиялык системасынын илимий техникалык революциясынын талаптарына ылайыкташтыруу зарылчылыгына байланыштуу болгон. Сопуев дыйканчылыкты жатка билген. Мал чарбасы менен бакма канаттуулардын өнүгүшүн кунт коюп байкап, белгиленген тапшырмалардан ашык чабылган ар бир тонна эгинге кубанган. Асанкул Сопуевич айылдаштары менен сый мамиледе болгон. Алардын ак эмгегин урматтап, ар кандай ийгилигине дем берүүгө аракет кылып, айылда толук кандуу инфраструктураны түзүүгө кам көргөн. Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин айыл чарба өндүрүшүн башкаруу боюнча бюросу республиканын өкмөтү азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, союздук фонддо азык-түлүк менен камсыз кылууну көбөйтүү менен байланышкан турмуштук маанилүү милдеттерди чечүүгө активдүү катышты. Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин айыл чарба өндүрүшүнүн башкаруу боюнча бюросунун орун басары Элпек болгон. Транспорттун бардык түрлөрүн, керек болсо суу транспортун да колдонуп, шаарларды, райондук борборлорду, колхоздор менен совхоздорду кыдырып турчу. Асанкул Сопуевичтин дайым эл кыдырып туруу ички муктаждыгы бар эле. Ал жаан-чачынга, бороон чапкынга байланыштуу вертолеттун учпай же башка себептер менен иш сапары болбой калганда жанын коерго жер таппай калат эле. Райондун жетекчилери кышып, чарбаларды кыдырууда, эл менен аңгемелешүүдө, кылдат сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүчү. Пайда болгон маселелер боюнча оперативдүү жана конкреттүү чечимдер кабыл алынып, аларды аткаруунун мөөнөтү жана жооптуу адамдар аныкталчу. Сопуевке айыл чарба ишканаларындагы иштин абалы жөнүндө справкалардын жана отчеттордун дээрлик кереги жок болчу. Анткени ал адистер, тала жана фермалардагы эмгекчилер менен дайыма жолугушуп турчу. Ал болуп жаткан кырдаалга, ага даярдалып берилген кагаздарга эмес, өзү көргөнүнө карап баа берчү. Тигил же бул маселени жолдоштору менен талкуулаганда Сопуев эч качан сөз укпай койчу эмес жана өзүнүн көз карашын такыр таңуулачу эмес. Ал башка пикирлерди кунт коюп угуп, чындыкты билүүгө жана андан келип чыккан чечимдерди ишке ашырууга умтулган. Кээде маектеши ката позицияны карманса, аны кагып силкпей, акырын анын туура эмес жолдо экендигин түшүндүрүп, көз карашын өзгөртүшү зарыл экендигин түшүндүрүп койчу. Кыргыз СССРнин Компартиясынын Борбордук комитетинин айыл чарба өндүрүшүн башкаруу боюнча бюросу бул мезгилде өндүрүштү өнүктүрүү үчүн материалдык стимулдарды колдонууга басым жасоо менен агрардык саясатты жүргүзүүгө баштаган. Алардын бири колхоздук, кооперативдик жана жеке менчикке салыштырганда мамлекеттик менчиктин артыкчылыгы, айыл чарба өндүрүшүнүн ар тараптан ирилештирүү жана мамлекеттештирүү идеясына негизделген. Бул идеяны иш жүзүнө ашыруу 1950-жылы колхоздорду ирилештирүү жана алардын совхоздорго жана өнөр жай ишканаларынын көмөкчү чарбаларына кайра түзүүдө көрүндү. Асанкул Сопуевдин жетекчилиги астында республикада бир катар чабал колхоздор, совхоздорго кайра түзүлгөн. Мамлекеттик олуттуу салымдардын жана ишти жакшы уюштуруунун аркасында бул олуттуу позитивдүү натыйжаларды берди. Чарбалардын техникалык жактан жабдууланышынын деңгээли жогорулады. Өндүрүштү адистештирүү жана концентрациялоо жогорулады. Колхоздордун базасында түзүлгөн совхоздор жерди пайдаланууну жакшыртышты. Колхоздордун совхоздорго жана көмөкчү чарбаларга берилиши менен колхозчулардын экке жарамдуу үй бүлө мүчөлөрүнүн бир бөлүгү өнөр жай ишканасынан совхоздорго кайтып келишти. Мал жана айыл чарба продукталарын пландан тышкары тапшыруу жана максималдуу сатып алуу баалары боюнча сатып алуунун мурдагы колдонулуп келген системасы жогорулатылган баалар боюнча мамлекеттик сатып алуунун бирдиктүү системасы менен алмаштырылды. Даярдоо баалары: мал жана башка бакма канаттуулар 5,5 эсе, сүт жана май 2 эсе, картошка 2,5 эсе, жашылчалар 25-40%ке жогорулады.
Асанкул Сопуевич, биз элге кызмат кылууга, алардын турмушун жакшыртууга, колдон келгендин бардыгын жасоого милдеттүүбүз деп дайыма баса белгилеп айтып келген. Ал элдин пикирин кунт коюп уга билчү. Бул ал келечектеги ишти тандоого багыт берчү. Колхоздор менен совхоздордо, ишканаларда жана курулуштарда, мекемелерде болуп, Сопуев адамдар менен аңгемелешип, алардын суроо талаптарын жана сунуштарын кунт коюп угуп, аларды жоопсуз калтырчу эмес. Ошону менен катар ал Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинде граждандарды кабыл алып, анын буйруктарынын аткарылышын аппараттын кызматкерлерине тапшырчу жана ал өз сөзсүз аткарылуучу. 1965-жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин кайра уюштурулгандыгына жана айыл чарба өндүрүшүн башкаруу боюнча Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин бюросу жоюлгандыгына байланыштуу Асанкул Сопуев айыл чарба министрлигине министрдин орун басары болуп которулат. Хрущевдон кийин кайра куруунун маскасы менен жаап жашырылган СССРдин Коммунисттик партиясынын бардык жетекчи түзүмдөрүнүн кызмат ордун олуттуу төмөндөттү. Иш жүзүндө жакпаган бардык кадрларды административден алмаштырууну билдирген. Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи секретары Турдакун Усубалиев эски партиялык кадрлардан арылып, тегерегине өзүнө жаккан кошоматчылар менен курчоого аракеттенди. Усубалиевдин тушунда жалпысынан моралдык баалуулуктун деңгээли төмөндөп кеткен. Аракештик кеңири кулат жайган. Адамдын чынчылдыгы жана адептүүлүгү жок болуп баратты. Ар кандай шылуундар жана мамлекеттин эсебинен пайда көрүүнү каалагандар үчүн кеңири жол ачылды. Ал эми кээде Усубалиевдин өзү жана анын жан жөөкөрлөрү алардын коргоочунун маскара ролун аткарышкан. Усубалиевдин мыйзамдарды, моралдык нормаларды бузуп, жеке кызыкчылыгын жогору коюп, байыган адамдарга жылуу жумшак мамиле жасап, Усубалиевдин убагында коррупция эң кеңири мүнөзгө ээ болгон. Анткени адамдын бүт өмүрү чиновниктердин армиясынан көз каранды болгон. Бүгүнкү күндө ошол кездеги паранын өлчөмү күлкүлүү сезилет. Бирок жашоо деңгээли ал кезде башкача эле да. Кызматкерлердин Совет бийлигине болгон сүйүүсү алар үчүн ачылган мүмкүнчүлүктөр менен түшүндүрүлгөн. Башка саясий системада төмөн ишкер сапаттагы адамдар чоң мансапка жете алышкан эмес. Совет бийлиги дымактуу жана ооз көптүргөн чиновниктерге адамдардын үстүнөн башка коомдордо эч ак эле ойго келбеген чексиз бийликти берип койгон. Өзүнүн башкалардан жогору турам деген ишеним Советтер Союзунда жогорку кызматтарды ээлегендерге гана жеткиликтүү болгон кызмат көрсөтүү системасы менен бекемделген. Бул болсо эң жогорку чөйрөгө кирген атка минерлерге кошумча жыргачылыкты тартуулаган. Бизге болот, бирок силерге болбойт. Бул жашоонун эң негизги принциби болуп калган. Темир көчөгө, чет өлкөгө саякаттоого, чет элдик гезиттерге, китептерге жана тасмаларга тыюу салуу биринчи кезекте өз бийлигин сактап калуу үчүн керек болчу. Жогорку даражадагы чиновниктердин өзүнө, алардын балдарына жана туугандарына бардык нерсеге уруксат берилген. Республиканын жогорку кызматкерлеринин таламдары, турмуш тиричилигинин өзгөчөлүктөрү, өзүнүн турмушун эң ыңгайлуу уюштурууга, кызмат абалынан максималдуу пайда алууга гана багытталган. Ал эми ишине байланыштуу коммунизм жөнүндөгү ритуалдык сөздөрдү айтуу, эки жүздүүлүктү бекемдеп, чексиз цинизмге тарбиялады. Асанкул Сопуевич 1965 жылдан 1967 жылга чейин 2 жыл Кыргыз СССРинин айыл чарба министринин орун басары болуп иштеди. Бул мезгилдин ичинде республикада агроөнөр жай өндүрүшүнүн жаңы методдорун киргизүү боюнча эң маанилүү иштер жүргүзүлдү. Айыл чарба өндүрүшүнүн технологиясында жана колхоз, совхоздордогу эмгекчилердин эмгектик активдүүлүгүн сапаттык өзгөрүүлөрү болду. Талааларда жана фермаларда эмгектенген эмгекчилердин материалдык жыргалчылыгы, алардын маданий техникалык жана жалпы билим деңгээли өстү. Мына ушундай шарттарда Асанкул Сопуевич ресурстук жана энергияны үнөмдөөчү резервдерди ишке киргизүүнүн жана ата мекендик
жана чет элдик техниканы ишке киргизүүнүн, жашылчаларды материалдык жактан кызыктыруунун, айыл чарбасында интеграциялык процесстерди өнүктүрүүнүн негизинде Кыргызстанда жашылча өстүрүүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга жетишкен. Антсе да Асанкул Сопуевичке министрликтеги иштөө көңүлүнө топ келген жок. Анткени чечим чыгаруу эркиндиги, иш аракетти тандоо эркиндиги жок болчу. Ошого байланыштуу 1967 жылы ал жеке каалоосу боюнча Аламүдүн районундагы Майский совхозуна директорлук кызматка которулат. Ал жашылча чарбасы эле. Дан эгиндери аз себилип, негизинен сугат жерлерге жашылчалар айдалган. Бирок түшүм аз болгондуктан совхоз карызга батып турган. Мен эртеден кечке иштечү элем, деп эскерет Асанкул Сопуевич. Бир гана максат совхозду алдыңкы катарга чыгаруу эле. Ишимде өзүмдү аяган жокмун, башкалардан да ошону күттүм. Биринчи жылы эле эмгегим үзүрүн көрсөтүп, максатыма жеттим. Маселени чечүү үчүн Асанкул Сопуевич биринчи кезекте негизги көйгөйлөрдү аныктап алды. Алар агротехниканын начардыгы, технологиянын сакталбагандыгы, сапатсыз үрөндөр болду. Эл иштегиси келчү эмес деп айтууга болбойт эле. Каалашчу, бирок ишти билгичтик менен уюштуруу менен эч ким алектенген эмес. Мисалы, звеновойлор болгон эмес. Ошондуктан агроном биринчи кезекте звенолорду түзүп, кышында звеновойлорду окутту. Технологиялык карталарды түзүп, аларга ылайык иштөөгө үйрөттү. Жана бардыгына билбей туруп, бир нерсе жасабаш керектигин катуу эскертти. Баары көзөмөлдө болушу керек эле. Бул эмгек натыйжасын берди. 1968 жылдын күзүндө эле совхоз жашылчадан мурда болуп көрбөгөндөй түшүм алды. Бул көрүнүш 10 жылга созулду. Совхоз областта гана эмес, республикада да алдыңкы катарга чыкты. Мындай ийгиликтерге жетишүүгө Асанкул Сопуевичтин өзүнүн жетекчилик стилин, бригаданы башкаруу методдорун иштеп чыгуусу жардам берди. 20-кылымдын 70-жылдарында айыл чарбасындагы тармактардын өнөр жайлык негизге өткөрүүгө байланыштуу болгон өзгөрүүлөр, жетекчинин жетекчилик стилин жана башкаруу ыкмаларын тандоосуна талаптарды күчөттү. Буга ишкананын бардык категориядагы кызматкерлеринин квалификациясынын жана өнүгүшүнүн жалпы деңгээлинин жогорулашы себеп болду. Асанкул Сопуевич Майский совхоздо иштеген жылдарда өзүнүн оригиналдуу иш-чараларын иштеп чыгып, анын негизинде эмгек коллективи менен байланышы ишкердүү жана ошол эле учурда бир туугандык мүнөзгө ээ болгон. Бул жылдарда СССРдин бардык булуң бурчунда башкаруунун режими үстөмдүк, авторитардык Асанкул Сопуевич Майский совхоздо иштеген жылдарда өзүнүн оригиналдуу иш-чараларын иштеп чыгып, анын негизинде эмгек коллективи менен байланышы ишкердүү жана ошол эле учурда бир туугандык мүнөзгө ээ болгон. Бул жылдарда СССРдин бардык булуң бурчунда башкаруунун авторитардык үстөмдүк режими түшүнүксүз кабыл алынган эле. Бирок Асанкул Сопуев бригаданын мүчөлөрүнүн каалоолорун, таламдарын, муктаждыктарын такай аныктап, совхоздун ар бир бөлүмүндө соо жооп сааттарын өткөрүп турду. Бул иш-чаралардын жүрүшүндө эмгекчилер жетекчиликке өз сын пикирлерин айтышып, өндүрүштү жакшыртуу, эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, эмгек шарттарын жакшыртуу боюнча өз пикирлерин айтып алышчу. Совхоздун башкармалыгында жумушчуларды эң маанилүү маселелер боюнча кабыл алуу иштелип чыгып, бул тартип катуу сакталып турган. Турак жай, талаш-тартыш маселелери, балдарды мектепке чейинки мекемелерге жайгаштыруу жана башкалар. Асанкул Сопуев мындай жолугушуулардын жүрүшүндө келген адам өзүнүн оюн же өтүнүчүн ачык жана толук айта ала тургандай шарт түзүп берген. Эгерде кайрылган адамдардын өтүнүчүн канааттандыруу мүмкүн болбосо,
Анда мунун себептери кыска, бирок ынанымдуу түшүндүрүлгөн. Ошол эле учурда кайрылган адам директордун ага жардам берүү каалоосун сезип турчу. Асанкул Сопуев картотека түзүп, анда анын катчысы совхоздун жумушчулары жөнүндөгү негизги маалыматтарды, анын ичинде директордун убадалары, алардын талабын аткаруу мөөнөттөрү чагылдырылып турчу. Бул мөөнөт аяктагандан кийин кызматкердин кайрадан кайрылуусун күтпөстөн анын өтүнүчүн канааттандыруу үчүн эмнелер жасалгандыгы жөнүндө маалымат берилип турчу. Айта кетчү нерсе, эгерде директор сөз жүзүндө гана эмес, иш жүзүндө да кол алдындагыларга көңүл бурбаса, бул иштердин бардыгы эч кандай оң натыйжа бермек эле. Мисалы, совхоз өз каражатынын эсебинен бардык шарттары бар турак жай имаратынын жана экинчи балдар бакчасын куруп берди. Чакан спорт комплексин куруу пландаштырылып турган. Бул иш-чаралар эмгекчилерди айыл кыштакка кармап калуу маселелерин чечип жана жетекчинин авторитетин чыңдабастан, ошондой эле коллективдин чыгармачылык демилгесин көтөрүп, ошого жараша алардын ишинин натыйжасын да жогорулаткан. Совхоздук директору жетекчилер жана адистер менен иштегенде колдонгон жетекчилик стили жумушчуларга кайрылганда бир аз башкачараак болгон. Асанкул Сопуев бөлүм башчылары менен баарлашууда авторитардык большевиктик ыкманы көп колдонгон. Мунун башка себеби жетекчилер менен адистер бүтүндөй бөлүмдөрдүн ишине жооптуу болуп, аларга болгон талап күчтүү болгон. Алар ишинде ар кандай талаш-тартыштарды гана чечпестен, биринчи орунда андай нерселерди болтурбай, алдын ала көрө билүү керек эле. Асанкул Сопуев Майский совхоздун жетекчилери жана адистери менен болгон кызматташууда төмөндөгүдөй эрежени карманган. Кандайдыр бир маанилүү маселе боюнча чечим кабыл алуудан мурда жетекчилер жана башка адистер менен акылдашчу. Бул кызматкерлердин ишкана үчүн өзүнүн маанилүүлүгүн түшүнүүгө жана өз ишин үчүн жоопкерчиликтүү мамиле кылууга жардам берчү. Директордун кол алдындагы жетекчилердин жана адистердин милдеттери бири-бирин кайталаган эмес. Аларга өз милдетин өздөрү аткарууга укук берген. Бирок алар кабыл алган чечимдерди негиздүү болушун талап кылган. Бардык жетекчилер жана адистер тынымсыз чыгармачыл изденүүдө болуп тургандай жагымдуу, иштөөгө ылайыктуу атмосфераны түзгөн. Эгерде жетекчи же адис ката кетирсе, анда ал коомчулукка жарыяланбай, тынч маанайда, кыйкырыксыз, келечекте аны болтурбоо максатында кеңири талкууланган. Асанкул Сопуев жетекчиге же адиске мурда кетирген каталарын эч качан эстеткен эмес, анткени бул анын ишине тоскоол болоорун билген. Эреже катары директор кол алдындагы кызматкерлерге тапшырманы көрсөтмө же өтүнүч түрүндө берген. Майский атындагы совхоздун директору болуп 11 жыл ийгиликтүү иштегенден кийин 60 жашында Асанкул Сопуев 1978 жылы Кыргыз СССРнин айыл чарба министрлигинин профсоюз комитетинин төрагалыгына шайланган. Бул жылдардын ичинде айыл чарба министрлигинин системасында профсоюздук кыймылдын өсүп өнүгүшү байкалды. Профсоюздун мүчөлөрү үчүн квартиралар бөлүнгөн. Кыргызстандын мермети болгон Ысык көлүнүн жээгинде Береке пансионаты жана сменасына 750 балага ылайыкташкан пионер лагери болгон. Профсоюздук баштапкы уюмдардын ишинде кеңири иш-аракеттер орун алган. Ошол жылдары профсоюздук комитеттин негизги милдеттеринен тышкары эмгекчилдердин социалдык экономикалык укуктарын коргоо, эмгекти коргоону жакшыртуудан тышкары профсоюздун мүчөлөрүнүн жашоо турмушун жеңилдетүү иши да кошулган. Өзүн өзү башкара билүү, өз алдынча уюштуруу, тапшырылган ишке жоопкерчиликтүү мамиле. Асанкул Сопуев профсоюз уюмунун лидери катары ишин ушулардан баштаган. Ошондой эле профсоюздук активисттер менен байланышты түзүү боюнча деталдуу иштер жүргүзүлгөн. Ийгиликке жетишкен уюмдар башкалардан натыйжалуу, ишкер жетекчилери менен айырмаланып турат. Ал эми профсоюздук уюмдун кадыр баркы
профсоюздун мүчөлөрүнүн социалдык экономикалык укуктарын жана профессионалдык таламдарын коргоодогу анын иштери жана конкреттүү жетишкендиктери менен аныкталат. Мунун ушундай экендигин Кирсавпромдун жергиликтүү уюмунун кадыр бактуу төрагаларынын бири Асанкул Сопуевдин ишинин жыйынтыгы далилдеди. 1986 жылы Асанкул Сопуев ардактуу эс алууга чыкты. Жыйынтыктап айтканда, Асанкул Сопуевдин инсандык касиети интеллектуалдык жактан да өзгөчөлөнүп турчу. Ал ата мекендик жана чет элдик адабиятты жакшы билген, музыканы сүйгөн, кызыктуу маектеш болгон жана өз оюн башкаларга кооз жана ынамдуу жеткире билген. Асанкул Сопуевич советтик түзүлүштү идеалдуу кемчиликсиз деп эсептеген эмес. Анын кемчиликтерин көрүп, ал кемчиликтерди азайтуу үчүн бардык аракеттерин жасаган. Асанкул Сопуевичтин элине жан аябай, чын көңүлү менен кызмат кылганы анын уюштуруучулук таланты, иштиктүү жана моралдык сапаттары аны кыргыз элинин көрүнүктүү адамдарынын катарына кошууга негиз болот. Сопуев Асанкул 3 жолу Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаты жана 3 жолу Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин мүчөсү, айыл чарбасын жетектөө боюнча Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин бирөө мүчөсү болуп шайланган. Республиканын экономикасын өнүктүрүүгө кошкон эбегейсиз салымы үчүн ал Ленин жана Ардак белгиси ордендери менен 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуштагы каарман эмгеги үчүн медалы менен сыйланган. Баатырдын атын алыстан ук дейт. Асанкул Сопуевич Сопуевдин басып өткөн жолуна ушунча убакыттан кийин сереп салып отуруп, анын артында калган урпактарга өлбөс өчпөс мурас калтырып кеткенине толук ишенебиз.